сабак өтөбүз. Бизде просто биз Бишкектен келип, жакта Лейлекке барып, Максат айылына, Баткен шаарында, башка бакчаларга, башка мектептерге барып, силерге кеч келип калдык. Силер чарчадыңар, күн да ысык болуп турат. Ошон үчүн мындай сабактарда отурабыз, сүйлөшпөйбүз, ыйлабайбыз, бир нерсе жебейбиз, тынч отурабыз. 45 мүнөт сабакка чыдайбыз. Сүйлөштүкпү? Мультфильм сабак. Мультфильм десе бул силер үйдө көрүп жүргөн мультфильм эмес. Бул Том и Джерри эмес, Маша Медведь эмес, Ужас боевик эмес, американский мультфильм эмес. Бул мультфильм силерге керектүү, пайдалуу мультфильм сабак. Ошон үчүн сабактарды деп отурабыз. Сүйлөштүкпү? Анан чыдай. Эми бул жакта. Неме кылыңызчы? Айылдын атын айтып койсоңуз? Бул Баткен районуна караган Көкташ айылы. Көкташ айылындагы кайсы мектеп? Шайдулла Ганы мектеби. Анан бул жерде ошол мектептин окуучулары айрымдары. Анан негизгиси ушул Көкташ айылындагы балдар бакчаларынын тарбиялануучулары. Чоң тайпалар, анан даярдоочу тайпалардын балдары экен. Ушундайбы? Азаматтар. Жакшы экен. Эми бери карагыла. Бул кишини тааныйбызбы? Ким бул? Масатбек Жапаров деген ким? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр. Ошол биздин президентибиз жыл башында, жыл жаңырганда, быйылкы жылда инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жаңылык сунуштаган, жаңылык киргизген. Демек, ошол жаңылыкты жүзөгө ашыруу үчүн биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, силердин агаңар Айбек Осмонов деген атеңердин демилгеси менен бактылуу болсун балалык, балдарды колдоп балалык. Демек, биздин балдар бактылуу балдар болсун. Ыймандуу, адептүү балдар болсун, дени сак болсун, акылдуу, билимдүү балдар болсун. Балдардын билимине билим кошулсун деп, бүгүнкү мультфильм сабакты силерге жөнөтүп отурат. Ошол Айбек Осмонов деген силердин агаңар, силердин бактылуу балалыгыңар үчүн кам көрүп жатат. Ошол мына азыр сабак бүткөндө, силер жакшы 40 мүнөт чыдап сабакты көрөсүңөр. Мен силерге түшүндүрүп көрсөтүп айтып берем. Керек учурда силерден сурайм, акырында чогуу талкуулайбыз. Эмнени көрдүк, эмнени түшүндүк. Анан бүткөндөн кийин мен силерге жомок китеп таркатам. Кичинекей балдар үчүн атайын таттуулар, суусундуктарды таркатабыз. Ошон үчүн силер азыр тынч, жакшы отургула. Макулбу? Макул. Биздин белгилүү улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов силердей балдарга арнап Ак кеме деген повесть жазган. Ошол Ак кеме повестинде кичинекей бир жомок бар. Бугу эне жомогу. Бугуну билесизби? Силер менен биргеликте азыр ошол бугу эне жомогун көрөбүз. Боорукер болуш керек. Адептүү болуш керек. Акылдуу болуш керек. Ташбоор болбош керек дагы. Меримдүү дагы. Акылдуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Китеп окуш керек. Билимдүү болуш керек. Ачкөз болбош керек экен. Так. Демек, силер жакшы адам болосуңарбы? Достор бири-бири менен урушса болобу? Жок. Байдын балдарына окшоп мактанса жакшыбы? Жок. Байдын балдарына окшоп аксакалдарды, улууларды сыйлабай урушса жакшы экен? Жок. Демек, биз билимдүү, акылдуу, ыймандуу, адептүү, ынтымак дос болушубуз керек экен. Досубуз менен урушабызбы? Жок. Кыздардын чачын тартып ыйлатабызбы? Жок. Улууларды сыйлайбызбы? Ооба. Эженин айтканын угабызбы? Ооба. Эми дагы эң негизгиси бугулар келиш үчүн биз бугуларды сыйлашыбыз керек. Анан жаратылышты, табиатты сакташыбыз керек. Жаратылыш деген эмне? Биздин айланабыздагы чөптөр жана дарактар. Дагы, Азамат, жаратылыш деген эмне? Абалар. Аба, биз деп аткан таза аба, эң туура дагы. Болдубу? Булуттар. Булуттар дагы. Болдубу? Асман. Дагы. Чымчыктар. Чымчыктар. Эчекей. О. Көл. Көл, суу, бактара.
Таштанды жерге таштабаш. Эң туура, таштанды таштабайбыз. Калган тамактарды жерге таштабаш керек. Тамакты сурап кылбаш керек, эң туура. Дагы кантип жаратылышты сактайбыз? Айта кой балам. Нанды жерге түшпөш. Нанды сурап кылбаш керек, макул. Үйдү күйгүзбөш керек. Я, Үйдү күйгүзбөш керек. үйлөрдү күйгүзбөш керек, эң туура. Жандыктарды атпаш керек. Жаныбарларды атпаш керек, жүрөгүндө эмне болсо айтты да. Айта кой, дагы кантип жаратылышты сактайбыз? Кучканды атпаш керек. Я, Кучканды атпаш. куштарды атпаш керек дагы. Дарактарды кеспеш керек. Даракты кыйбаш керек дагы. Дарактар, гүлдөр, чөптөр бизге эмне үчүн керек? Таза болуу үчүн тазага. Эң туура, бизге таза аба берет. Таза аба жок демалса болобу? Жок. Бизге мөмө берет, байлык берет. Ошон үчүн жаратылыш биздин байлыгыбыз. Шундай баш керек, гүлдөрдү үзбөш керек, куштарды атпаш керек, жаныбарларды кыйнап өлтүрбөш керек, табиятты сакташ керек. Анан өзүбүз адептүү, ыймандуу, билимдүү болуш керек. Китеп окуйсуңарбы? Баарыңар жакшы окуйсуңарбы? Жакшы. Адепті болуш үчүн балдар эмне кылыш керек? Жакшы мультфильмдерди көрүш керек. Тарбиялык мааниси бар кинолорду көрүш керек. Китепти көбүрөөк окуш керек. Туурабы? Жаман фильмдерди, ужас, боевиктерди көрсөң, так ошондой мыкаачы болуп каласың. Эң бери карагыла, мен жана башында айтып өттүм го, бул Айбек Осмонов деген силердин акеңер, агаңар. Ошо силерде билимдүү балдар болсун, китеп көй болсун, китепти окусун деп силерге ушундай жакшынакай түстүү китептерди, жомок китептерди белек кылып атат. Демек азыр мен мындай кылайын. Окуучу балдар кол көтөрүп турсаңар, мектеп окуучулары. Мектепте окугандар, садиктегилер эмес. Мектеп окуучуларына таратып берет, калганын мектептин завучуна берет. Ооба, китепканада болот. Ошол китепти силерге белек кылган Айбек Осмоновдун президенттик сүрөтү менен мондай баракча турат. Бул баракчада мынтип жазылып турат. Кымбаттуу менин жаш досум, бүгүнкү мультфильм сабак сени адептүүлүккө, ыймандуулукка, акыл эстүүлүккө, мекенчилдикке, сергек жашоого, табиятка аяр мамиле кылууга, эң негизгиси адам болууга чакырат ишенем. Бул сабакта айтылган сөздөр кулагыңа кыттай куюп, жүрөгүңдүн солтосунан орун алып, акыл сезимиңде оттой жанып турсун. Келечекте сенин билимдүү, ырыстуу, ооматтуу жана бактылуу болушуңду каалайм деп Айбек Осмонов деген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты акеңер ушул силерге белек берип атат. Үйгө буну көтөрүп барасыңар, окуйсуңар, китепти таштабагыла, китепти жыртпагыла, окуп билим алгыла. Мектеп жамаатынын атынан чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ден соолук каалайбыз, өмүрүңүздөр узун болсун, ушундай жакшы иш чараларды дагы уюштура беришиңиздерге тилектешпиз. Ыраазычылык билдиребиз. Бул жакта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айбек Осмоновдун демилгесине дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу атеңер, бар болуңуздар. Тынччылык болсун, согуш болбосун. Балдарыңыздар бактылуу болсун. Өзүңүздөр ушул балдардын жакшылыктарын көрүңүздөр. Биздин бүгүнкү кичинекей тартуулаган нерсе жүрөгүңүздөрдүн бир бурчунда жагымдуу элес калтырсын. Катуу айтсак капа болбоңуздар. Ситуацияга байланыштуу биз сырттан келгенге анча-мынча нерселерде нюанстар болуп калса туура түшүнгүлө. Капа болбогула. Балдарыңар менен бактылуу болгула, ден соолуктуу болгула. Силерге күч кубат, ушул балдарды тарбиялай бергиле.